үй бүлөбүздүн, жакындарыбыздын, өзүбүздүн жана элибиздин ден соолугу үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Халкыбыздын ден соолугуна кайдыгерлик кылып, элге душмандык кылбайлы. Алдын айрым мекендештерибиз аткаминерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери uyku көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнү-түнү дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Бардык бийлик бутактары биригип, жалпы эл коронавирус илдетин ооздуктоого бар күч аракет жумшап жатса, эч кимди көзгө илбей, той өткөргөндөргө уят сыйыт, элди сыйлоо деген сезимдерди болбогону өкүндүрөт. Акыркы убактарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция узгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөкчү умкасан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Республикалык штаб абалдын оорлошуп баратканына себепкер болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Ар бирибиз жоопкерчилик менен ан сезимди өзгөртпөсөк, илдетти жеңүү мүмкүн эмес.